был дом красивый, прочный, и чтобы люди любовались, и всегда о государстве думали красиво и хорошо. Что оно тоже не забывает простых людей. Хочу пожелать всем здоровья, всем тем людям, которые приложили все усилия к постройке этого дома. Всем. От мала до велика. И чтобы всегда удача шла в руки, и главное здоровье, чтобы у всех было. Когда готово будет, по комнатам пройдешься, вот оценка будет совсем другая. А на строительстве не понимает, поэтому я могу сказать. Вот здесь зал будет, Я уже поняла. а там спальни, там тоже спальни, здесь холл. Душевая и мойка, кабина будет. А там летная кухня будет. Этот дом сильно небольшой, но не маленький, не большой, компактный. Слава Богу, все условия будут. Вам двое хорошие условия будут. Это проект от Төлөгөн Байке приготовил. Все тогда. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu Ruslanlı üye beken bolsun, berekeli üyelerden bolsun, жақсы üyelerden bolsun. Şu üye bütse Ruslanға жақшына kızlardan alıp vereydik. Bu üyelerde toylar bolsun, ha? Жалпы şu meder, yine ustalar, Bakkençi dostlar olup gelip şu üyede toylarda görelim. Мынакей урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бүгүн 27 май 2020 жыл. Алла Тааланын буйругу менен, Кудайдын буйругу менен иншалла мынакей Русланга ушул Ошто учар деп коет экен. Учарда дачада 3 бөлмөлүү момундай сонун компактный үй башталды. Азыр биз усталар менен, жамаат менен Руслан жана Aka менен биргеликте Кудай кааласа мына ушул Дилшат ака өзү ушул Баткен коголаңында жалпы ошол жерде сулушуп өткөн деңиз эле Баткенский деп коет экен булар. Мына ошолдун төрөгасы мына ушул нерсеге көп чуркап колунан келиши аракет кылып атат. Бардыгын ойготкон аракет кылып атат. Кудай кааласа азыр Русланга үй башталды. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Будан 10 күн мурун эле сиздер менен бөлүштүк элек. Бирок ниет болуп кетти эле. Будан 2 жыл мурун инсандарга үй салып беребиз деп аракет кыласың, бирок Кудай буйрубаса, Алла Тааладан өкүм чыкпаса башташ кыйын экен. Мына 10 күн мурун эле келип, Русландын оор тагдырын көрүп, Кудайым ушул жакка жол салып койгон экен, буйруп койгон экен. Мынакей Кудайдын буйругу менен момундай үйүн ремонттойбуз деп, Дилшат агалар, ошо Баткенскийлер баары биригип ушундай бир демилге көтөргөн экен. Анан эскини оңдо окшоп, эсин кетет деп Дилшат ага менен кеңешип, сүйлөшүп, Руслан менен да сүйлөшүп, негизи эскини оңдо окшоп эсин кетет деп ушул жерге үй башталды. Кудай кааласа иншалла. Руслан бардыгын сиздерге айтып берди. Бабушка апасы менен жашайт, 40 жашта Руслан такыр үйлөнгөн эмес. Кудай кааласа үй бүтсө үйлөнөт көрүз, Руслан, Билесте будет, да? После дома. Анан урматтуу туугандар, азыр бул видеолорду канчалаган эл өзгөрүп атат. Азыр пайдубалына, фундаментине толук кече материал келген. Кече айтып кеткем, азыр да айтып кетсем болот. 15.900 сомго 3 тонна цемент келди. 5.500 сомго 200 метр арматура келди. 2 машина шагыл, 2 машина таш 15.000 сомго төгүлдү. Ошо менен жалпысынан 37.000 сомдук ушундай кече материалдар келип түшкөн экен. Эми бунун устаагысы эртең, Кудай кааласа бүгүн эртең бүтүп калабыз деп атат. Устаагысын эртең сүйлөшөбүз, Кудай буйрса. Анан бунун алдында иштер бар, жакшы билесиздер, мына дубалы бар, чатыры бар. Бул ишти токтотпостон мына үйдү көрүп атасыздар. Ушунчалык мышык ыйлай турган бир оор тагдырда. Русланды быйыл кышка калтырбастан бул жака көчүрөлү деген аракет. Төлөгөн ага ушул усталардын бригадири катары бул жерге канча кирпич кетерин эсептеп бизге айтып койсоңуз жакшы болот.
Siz esептейлексиз. Siz анда бүгүн эсептеңиз, канча кирпич кеткенин айтыңыз, а? Siz фундамент куюп жүрөсүз, негизи. Мына фундамент ушундай эле куюлабы, жакшы элеби? Мисалы цемент жана башка негизи ушундай элеби? Качестве азыр биз цемент кошконго жараша болот. Качественный арматура ушундай кошконго салынат. Жакшы болот. Эми талапка жооп бере турганда кудай эле болот го, планыңызга жетет. Жакшы эле? Жакшы. Урматтуу бир туугандар, бул жерге мен ойлоп атам бир 15 миңдей кирпич кетсе керек. Ушул видеолорду кеминде 5 миң киши көрүп. 5 миң киши бир эле кирпичтен жардам берген болсокчу, Руслан кудай кааласа үйлүү болуп калат. Мен айтам го, бир кирпичтин баасы 5 эле сом. Тилим тешилигиче былтыртан бери айтып келем. Келиңиздер, кайдыгер карабастан 5 сом чөнтөктөн деле түшүп калат. 5 сомго бир пачка ширеңке келет, же бир штук сигарет келет. Күндө чеге турган сигаретиңизди бир штук сигареттин кыскартып койсоңуз, Русланга жардам болуп калат. Эми мисал айтып атам сиздерге. Мына ушундай биз эртең дагы усталар менен кызмат акысын берип коюп, кудай калса жалаватка чыгабыз. Анан дагы да материалдарын заготовка кылып коюп, бир 15-20 күн катыса, анан дуалына киришебиз деген ниет бар. Жардам бериңиздер, кайдыгер карабаңыздар. Негизи жакшы билесиздер. Биз Акниет Аманат коомдук фонду эч качан улутуна карап жардам берип келген эмеспиз. Анан жерге бөлүп да келген эмеспиз. 7 дубанды кыдырып 5-6 улуттагы бир туугандарга жардам берип келипиз. Мына азыр мен ойлойм, Кудай бурса Руслан мына ушул жердеги каарманды туура эле тандадык деп. Элибиз деле жакшы сөздөрүн айтып атат. Туура кылып атасыңар деп атат. Чыныгы Кыргызстандын баатыры. Себеби айттым го. Баткенде 99 жылы Когалаңда сиздер менен биздерди коргойбуз деп мына колунан айрылган. Чыныгы патриот, чыныгы баатыр. Кудай калса мына ушул Руслан үчүн жардам берели демекчимин. Баардыгыңыздарга кайрылып кетем. Колдон келишче кол сунуңуздар, кайдыгер карабаңыздар, жардам бериңиздер. Эгерде түз келип кабарлам деген болсоңуздар, Учар дачага келсеңиздер болот. Дилшат ака, өзүңүз дагы бир эл менен мына сизди тааныган инсандар бардыр, балким бир кыскача бөлүшүп кетсеңиз, кайрылып жасап кетсеңиз болот. Ассаламу алейкум, урматтуу ушул жердеги жамаат, ошондой эле лидерибиз, ошондой эле усталар, Төлөгөн бригадир, Русландын апасы, Руслан, однополчане, однокашники. Ушул жерде жакшы демирге көтөрүп, лидерибизге көз, Русландын үйүнө лидер айтып кеткендей, эшиктин оңундогу чейин эшигинен кетесиң дейт. Ушул үйдү кышка дери бүтүрүп, аман эсен Русланды деген киргизишибиз керек. Русланды деген жаңы үйүн ачкычын колуна тапшырып, жалпы жамаат менен ушул жерлерде той маракесин отургубуз келет да. Ошол себептен мени таандаган баткенчилер, 7 дубандын Баткендин согушунун ардагерлери, колуңардан келишсе саныңарды кошкула. Русланды ошол көрдүсүң, мына апасы майып, өзү колуна алдырган. Ошого карабасаң, колуңардан келишсе саныңарды кошсоңор ушул үй бүтүп кетет деген өтө кубанычтамын менчи. Бирейм анда эмесе Дилшат ака, өзүңүз дуа бериңиз. Иштин башталышында мына устагаларыбызга Кудайым күч кубатты берсин. Жалпы жардам берип аткан жалпы көрүүчүлөргө, балким бүгүн колдоп аткан, балким эртең колдойм деген жалпы эли журтубузга бир жакшы дуаңызды бериңиздер. Аларга белине, колуна күч кубат берсин. Ушул баштаган биздин 3 комната Русландын үйү аман эсен бүтсүн. Ушуларга ден соолук берсин Алла Таала. Элибизде, жерибизде эч качан согуш болбосун, тынчтык болсун дайым. Берем деген инсандар дайым ушул дарбазабыз ачык. Учарга келе Зеленая көчөсү 18 каналды бойдан сурасаңар, Русланды баардыгы тааныйт. Дайым ушул жакшы күндөрдө, жакшы марекелерде, жакшы тойлордо жолугушайлы. Жардамыңарды ыстамсыздык менен күтөбүз. Амин. Аллаху акбар. Рахмат баарыңыздарга. Ишти баштадыңыз.